Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн башаты те алыскы колодоруна чейин барса, айым муз чеберлерден саймачылык, тикмечилик өнөрү да дал ошондой узак мезгилди камтыйт. Элибиздин күнүмдүк турмушундагы улуттук буюмдар табигый, таза, ден соолукка пайдалуу, практикалуу жана көп кызматтуу өзүнө камтыган. Бүгүнкү таржымалын баяндоочу буюм бул туш кийиз же туштук тууралуу болот. Туш кийиз бул биздин тилде туштук, турдук деп ар түрдүү айтылат. Туш кийиз өз аты айтып тургандай эле бул туш кийиз. Мындайча айтканда кыргыздар ошол боз үйлөргө, дубалдарга илүү үчүн алгач ошол кийизден атайын мындай туштуктарды жасашкан. Бул биздин ушул музейибизге 1905-жылы туулган Сарыбаева Гүлсүн деген азыркы Орозбеков айылынын тургуну ошо 80-жылдары ушул кийизди бизге тапшырган экен. Бул кийизди өзү 1920-жылы тигип бүткөн экен. Бул негизинен тикме кийиз. Бул тикме кийизге ошол кыргыздын салттуу өнөрлөрү болгон ошол сайма менен болгондо да бул кийиздин түп бардык немеси жасалышы нукура. Кийиздердин боёгу, бул жерде да ошол кийиздерди боёгун боёгондо нукура табигый боёкторду колдонгон. Андан кийинки ошол эле кыргыздын өзүнүн жашоо турмушунан алынган жүндөн ийрилген жана ошол жүндү боёгон жиптер менен саймаланган. Туштук көлөмүнө карап, түсүнө колдонулган материалына карап да өзгөчөлөнгөн. Ал конок үй же жалпы пайдаланууга өзүнчө тигилген. Андагы ар бир оймо чийим өзгөчө мааниге ээ болуп, кээде кымбат баалуу, тартууга сый катары да берилген. Бул биздин ушул музейдеги туш кийиз, туштук. Бул ошол кара манат, четине кара манат коюлуп, ортосуна ошол сары чий баркыт коюлуп тигилген. Бул туш кийизди мына карасаңыздар 3 бурчтук формасында ошол 1 же 2 жүрөкчө калтат. Бул дагы ошол кандайдыр бир нерседен сактайт деген түшүнүк тумардын элесин берип турат экен. Ал эми оймолору дагы бул туш кийиздин оймолору такыр бири-бирине окшобогон оймолор болот экен. Мисалы үчүн бул ушул туш кийиздеги оюм башка туш кийизге эч качан түшүрүлбөйт экен да. Бул жерден ошол карга тырмак, беш манжат, чычкандын изи, ошондой эле бул билерик деп коет, жана мына шакекчилер болгон билерик же аттын туягы деген оюмдар түшүлөт. Ал эми бул карга тырмак, ошондой эле бадам изи деген оюмдар түшүрүлгөн да. Туштук бул кыз баланын өзү менен алып кетүүчү негизги буюмдарынын бири болгон. Аны менен байланышкан өзгөчө салттар бар. Алар бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын айрым аймактарында жана памирлик кыргыздар тарабынан унутулбай колдонулуп келет. Кызды узатып жатканда ошо кызды астана өзүнүн баруучу жеринде астанасын аттап атканда ошол кыз баланын астына жеңелер туштукту тартып туруп, ошол үйгө эч кимди көргөзбөстөн туруп, ошол үйгө киргизген экен да. Бул салт бүгүнкү күнгө чейин ошол памирдик кыргыздарда да бар экен да. Ошол сыңарында эле ошол качуу салтынын бири катары деле ошол туштукту тарткандагы ошол аттан түшүрүп туруп ошол үйдүн босоготун келиндин жүзүн эч кимге көрсөтпөстөн үйгө киргизишкен экен. Туш кийиз деген аталыштын өзү эле анын тарыхый өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Туш сырткы, кийиз басылган жүн. Башында бул буюм кийизден жасалып, боз үйдүн сыртына илинген. Адатта кире бериштин сол жагындагы дубалга тагылчу. Кийинчерээк анын бетин саймалуу баркыт жана кооз кездеме менен каптап, ар кандай жасалгалар кошулуп калган.